Ленин жана Суворов ордендеринин ээси болгон 8-гвардиялык мотоаткычтар дивизиясы 1941 жылдын 12-июлунда Орто Азия аскер округунун кол башчысынын буйругу менен Кыргызстан менен Казакстан аскерлеринен турган гвардиялык 316-аткычтар дивизиясы түзүлөт. Аталган дивизия бүгүнкү күндө Кыргызстандын легендарлуу аскер комиссары генерал-майор Иван Васильевич Панфиловдун ысымын алып жүрөт. 1941 жылдагы Москваны коргоодо болгон салгылашуудагы 28 баатырдын эрдиктери бүгүнкү күндө да дивизиянын өздүк курамына үлгү болуп келет. Бүгүн 12-июль биздин аскер бөлүктүн өздүк курамы үчүн аябай жакшы күн. Себеби аскер бөлүк же 8-мотоаткычтар дивизиясы бүгүн 79 жашка толуп отурат. 1941 жылы 12-июлда Орто Азиянын аскердик округунун кол башчысынын буйругу негизинде Алматы шаарында жана Фрунзе шаарында ал убакта Советтер Союзунда 316-аткычтар дивизиясы түзүлгөн. Ал 316-аткычтар дивизиясына биздин мекенчил полководец генерал-майор Иван Васильевич Панфилов дайындалган жана жетектеген. Биздин майрамыбыз менен Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн генералдык штабынын башчысынын атынан, Кургактагы аскерлер бөлүгүнүн кол башчысынын атынан жана ошондой эле өзүмдүн атыман 8-гвардиялык мотоаткычтар дивизиясында кызмат кылып аткан аскер кызматкерлерин бүгүнкү майрамыбыздар менен куттуктайбыз. Элибизде, жерибизде эч качан согуш болбосун. Сиздерге ден соолук, аскердик кызматыңыздарга ийгилик. 8-гвардиялык мотоаткычтар дивизиясынын өздүк курамы ар дайым элин жерин коргоого дайым даяр.